Рахмат, Алтынбек мырза. Қуатбек Әлчи, сіз 2019 жылдың өскөндерін айтып кеттіңіз та. Анан біз мына 5-ші жыл депутат болып отырмыз. 2015 жылы келгенде 2016 жылға салыштырмалы баланча пайызға өсті дедіңер. 2017 жылы 2016 жылға өсу болды дедіңер. 2018-2017 жылда эле артқы жыл менен алып анан өсүү бар деп беребиз да. Мен деле былтыркы жылга салыштырмалуу бир жылга өстүм. Былтыр 51 болсом, быйыл 52-кө чыгам. Менин да чачым өсөт. Менин да жашым өсөт. Бирок экономикада өсүү болгон жок да. Эч кандай өсүү болгон жок да. Анан биз карапайым калкты ар дайым ушул отчеттор менен алдап келебиз да. Мен эми суроолорду берейинчи. Каржы министри былтыркы жылдын бюджеттин киреше чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышы кандай болду? Салық менен бажысын айтып бериңизчи, эң негизги. Рахмат, урматтуу Рыскелди Чыныбекович. Эми өзүңүз жакшы билесиз, баягы финансы, статистикада, экономикада салыштыруу өсүштүн темпин аныктоо бул өткөн жылга, ошол базалык жылга салыштыруу аркылуу жүргүзүлөт. Ошондуктан мен айтып кетейин, 2019 жылы жалпы республикалык бюджеттин ресурстары 179 миллиард 9 болса, план 184,7 болгон. Жолусу 97,4% аткарылган. Бул жанакы атайын каражаттар, сырттан келүүчү гранттар, кредиттер ошолор менен бирге. Бул жалпы ресурстук жатат. Мен сизге так суроо бердим. Салык менен бажы кызматына канча утвержденный бюджет бол? Канча аткарылды? Азыр тилекке каршы ошол бекитилген көрсөткүчтөрдүн ичинен салык кызматы менен бажы кызматы пландарын аткарган жок. Аткарган жок. Жалпы суммасы 3 миллиард 2 миллион сомго. Сиз так билбейт экенсиз, так билишиңиз керек болчу. Экөөнүкү кошулганда 117 миллиард 927 миллион 800 миң сом болчу. Биз 28 ноябрда кыскартканбыз. Мындайча айтканда секвестирование жасаганбыз. Билесиздерби? 28 ноябрда, 25 декабрда президент указы менен бюджет өзгөртүлгөн. Ага ылайык биз 9 миллиард сомго кыскартканбыз. Бирок салык менен бажы кызматы аткарган жок. Сиз туура айттыңыз. Салык кызматы 1 миллиард 525 миллион 600 миң аткарбаса, бажы кызматы 1 миллиард 436 миң 700 сомго планга чыкпай калды. Туурабы? Туура. Жалпы 3 миллиард сомго жакын акча жыйналбай калган. Туура, Рыскелди Чыныбекович, мен ошон үчүн айтып атпайм, бул эки гана кызматтын андан башка салыктык эмес кирешелер болот. Салыктык эмес кирешелер 212 миллион сомго аткарылган. Айтасыз, ошондо андан башка активдер да бар. Ошон үчүн мен жалпы кирешенин санын айтып атам. Салык менен бажы кызматы действительно аткарган жок пландык көрсөтүштөр. Рахмат. Салык кызматынын өкүлүнө суроо берейин. Сиздер былтыркы жылдын план ашыгы менен аткардык деп отчет бербедиңерби? Рухсат болсо, Искандер Асылкулов, төраганын орун басары. Бизде жеткирилген план государственный бюджет болуп саналат. Ал эки элементтен турат: республикалык бюджет жана жергиликтүү бюджеттер. Ошо госбюджеттин аткарылышы 100% түзгөн. Жолусу жеткирилген 83 миллиард 978 миллионду 83 миллиард 989 деп 10 миллион сомго көп аткарылган. Бунун ичинен эми республикалык бюджет 66 миллиард 691 миллион сом түзсө, фактысы 66 миллиард 480 миллион түзүп, 221 миллион сомго аткарылган эмес. Эми бирок ошо республикалык бюджетте өзүнүн ичинен экиге бөлүнөт да. Бул салыктык налоговый доходы деп, анан кийин салык эмес кирешелер деп, не налоговый доходы деп. Эгерде биз аларды карай баштасак, налоговый доходдон туура жетпей калдык, бирок не налоговый доход негизинде салыктык эмес кирешелер. Ал 1 миллиард 314 миллион сомго ашыгы менен аткарылган. Ал эми жергиликтүү бюджет болсо, план 17 миллиард 287 миллион болсо, 17 миллиард 508 миллион аткарылган, же болбосо ашыгы менен 221,7 миллион сомго аткарылган. Бардыгы кошулуп келип туруп, биз мамлекеттик бюджетти түзөт,
Бұл государственный бюджет. Ал 100%-ға атқарылған. Мен сізге, сіз бөліп айтпаңыз. Салықтық емес кірешілер, салықтық кірешілер. Мен сіздердің өзіңердің планыңарды утверждені бюджет сілердікі 69 миллиард 294 болчу да. Турабы? Жоқ, анан біз секвестирона жазадық 28 ноябрда қысқартып бергеле біз бұл мені шыға албай қалдық дегенде 5 миллиард 136 миллион 200 мыңге қысқартқанда сілер 64 миллиард 158 мың 700 мың сом ақша чоғылтышыңар керек болчу жыл етегіне чана чоғылттыңар 62 миллиард 633 миллион 100 мың сом мындайча айтканда 1 миллиард 525 миллион 600 мың сом ақша салық чоғылтылбай қалды. Тура айтат қаржы министрі. Атқарған жоқ та. Сіз отырып 100%-қа атқардық деп атасыздар. Анан силерден жылдық коллегаңызға өкмет басшы өзі барып катышты. Мұхаммедқали Дүйшекеш, турабы? Анан Свердлов районы менен Ленин районунун салықтық башчыларын кызматтан алгыла деп тапшырма берди. Менде видеосы сакталуу. Эмне кылдыңар? Кандай чара көрдүңөр? Алган жоксуңар. Айтып койдуңар, булардын келгени 9 ай болду, 2 ай болду деп. А бирок алмашкандалар. Тегиси жана управление крупный налогоплательщиктин Ленинге барды, Лениндик бияка барган. Ошентип шылтоолоп туруп, премьер-министрдин тапшырмасын аткарбай койдуңар. Уктатып койдуңар мындайча айтканда. Салыктык эмес кирешелерди колшолтуп, силер 100% аткардык деп атасыңар. Уят да. Уят да. Биз билебиз да. Силер эле эсептегенди билбейсиңер да. Мына бажы кызмат унчукпай эле отурат. Чогултулбаган. Биз 9 миллиардқа секвестирован жазаған күнде да сілер 3 миллиард чоғылтқан жоқсыңар. Былтырқы жылы сілер 12 миллиард ақша чоғылталған жоқсыңар. Былтырқы жылы 2 чоң өкмет тарабынан долбор ишке киргизилген. Бири КТ Мобайл болчу. КТ Мобайл деген. Ошол долбордун боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, токтом чыгарылган. Ошону аткарышкандай болду. Ким жооп берет? Кыргыз Телеком бу? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Рыскелдин Чыныбекович, Кыргыз Телеком боюнча, ошо КТ Мобайл долбору боюнча өзүңүздөр билгендей, бул келишим 2018 жылы декабрда түзүлгөн. Билем. Сиз айтыңыз, азыр канча акча алдыңар Альфа Телекомдон? Орто эсепте толугунан Мегаком компаниясынын Кыргыз Телеком компаниясы 345 миллион сом түштү. Толук алдыңар? Толук алдык. Бүгүн канча абоненттиңер бар? Жылдызбек Сакулов, сиз жооп бериңизчи, булардын канча абоненти бар бүгүн? 17 миң тегерегинде бар. Канчанын? 17 миң. Бул жок деген нерсе да. 27 мегагерц жыштык менен канча абонент дедиңиз? 17 миң. 17 миң. Бул 0. Турабы? 0. 27 жыштык менен 17 миң абонент деген бул жок деген сөз. Демек 345 миллион сом максатсыз пайдаланды бюджеттен. Былтыр биз Куатбек Айлчевич, мына менин колумда жогорку кеңештин, убактылуу жогорку кеңештин токтому турат. Токтом. Убактылуу депутаттык комиссиянын токтомдо каралган. Нурлан карап койсоңуз, башкы прокуратурага да тапшырма берилген. Бирок бирөөнү аткарбапсыңар да. Мына ушул токтомдо жогорку кеңештин токтому менен биз айтып атабыз. Премьер-министрдин моральдык жоопкерчилиги каралсын деди. Абылгазиевдин өзүнүн. Анткени бажасынын баласы башкарганда. 350 миң сом айлык алганда. Артык кылабыз деп тыртык кылдыңар. Жылдын этегине чейин 345 миллион сомду алдыңар. Улуттук, уюлдук, салам деген оператор түзөбүз деп, апендирин кызындай мактап, 1,5 жылда өзү актайт дедиңер. Мына 1 жылда өзүн актап алыптыр. Мына Мүлк фондунун төрагасы айтып атат. Бул өзү КТ Мобайл 2003 жылдан бери лицензияны алып отуруп, 2018 жылга чейин 170 миллион сом банкрот болгон, турабы? Карыз болгон. 170 миллион тура айтып атамбы? Тура же тура эмес айтпайсызбы? Тура. 170 миллион банкрот болгон компанияны силер алып чыгып, кирешелүү компания кылабыз деп 345 миллион сом бөлүп, кайта таптак Кыргыз Телеком өзү банкрот кылып атасыңар. 345 миллион деген бул 10 мектеп, 20 бала бакча. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды. Эмне үчүн кылмыш козголбойт? Мынагы жогорку кеңештин токтомунда турат. Кимдердин жоопкерчилиги каралсын дейт.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө каршы мүлк фондун башкаруу фондторго Төлөбердиевдин, Смановдун, Кыргыз Телекомдун башчысы Акматовдун деди. Сизди былтыр ушудан кызматтан алып, азыр кайта кызматка коюп койду, туурабы? Бул кандай? Кидала да. Бизди алдап койду анда. Мен Аматов, ол Ахматов, ол башка Эмиль Жантаевич, ол Ахматов Эмиль Жантаевич, ал убактылуу төрага болгон ошол убакта. Мен болгон эмесмин. Азыр Кыргыз Телекомдун айлык баяныңарды бере аласыңарбы? Ооба. Бирок силер деле банкротко башыңарды салып калдыңар да азыр, туурабы? Азыркы күндө бизде өзүбүз тейлеп абоненттик базаны көбөйттүбүз, интернет жагынан доход алып атабыз Кыргыз Телекомдо. КТ Мобайлда эмне кыласыңар мындан ары? Эми Кыргыз Телеком боюнча азыр биз КТ Мобайлга өзгөчө проект жасап атабыз. Бул ошол келишим Мегаком компаниясынын Силер проект жасап көрбөдүңөрбү? Бажасынын баласын тап келдиңер, ал 82 миллион доллар сураганда. Дагы жакшы 345 миллион берип, Акылбек Жамангулов айтпаса, депутаттар билбейт болчу, убактылуу депутаттык комиссия түзүлбөсө, даше кетмек. Туурабы? Биз аман алып калдык 82 миллион доллардан. Темир Сариевдин убагында 15 мегагерцти сатып 5 миллиард сом өкмөткө алган болчу. Силер 27 мегагерцти иштете албай 500 миллион, жарым миллиард сом банкрот кылдыңар өкмөттү. Экинчи, силер мактанган или долбор, Коопсуз шаар долбору. Мен маалымат сурасам, Дастан Давлетович дегендер, гриф секретно дегенси бербейт. Мен келишимди сурап атам. Вега концерн менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, Кытай компаниясы менен Шенсен Судсу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн не бербейсиңер? Мына кече дагы сураттым, бербейсиңер. Биринчи Вега Коопсуз шаар долбоорунун биринчи жылдагы планы канча эле, Улукбек Тойчиевич? Былтыркы жылы канча акча түшүш керек эле Коопсуз шаар долбоорунан? 1 миллиард 172 миллион түшүш керек болчу. Эми Азамат Исраилов айтыңызчы, былтыр канча акча түштү? 576 миллион сом болуш керек. 581 миллион сом түштү. Мага булар бекече 576 деп беришкен. Демек, Элчинбек чалды енді жылдын аягында болчу, былтыркы штрафтар быйыл деле төлөнө берет, бүгүнкү күнгө болсо мына 649 миллион түштү. Демек бул 57%, туурабы? Аткарылган жок да. Бул дагы мен айтпадым беле, бул опасный проект деп. Бул мощный проект эмес, бул дохлый проект дедим беле. Азыр экинчиси мартта кириш керек болчу. Силер урматтуу президенттин Сооронбай Шариповичти алдадыңар. Кана мартта экинчи этапка кирген жок. Кытай компаниясы азыр кирбейт. Ал акчасын коя туруңуз, мен дойлап отурат. Матаилов деген адам айтып атат, мен 350 000 доллар буга берген болчумун, мен ал камалып атат. Алды деген киши шек менен. Мына эки өкмөттүн ири долбоор жок. КТ Мобайл боюнча мынакей көрүнүш. Эмне үчүн биз анда убактылуу депутаттык комиссия түзүп, өкмөттүн жогорку кеңеш токтомун чыгарып аткарууга берсек, бири да аткарылган жок. Бул кандай 345 миллион сомду көз көрдөлө жок кылып салды. Жок. Улуттук уюлдук оператор түзөбүз деген болгон жок. Өкмөт башчы өзү айткан. Абылгазиев 1,5 жыл дактайт деген. Мына 1 жыл дактап отур, эми жарым жылда кантип токтойт? Ошого мектеп салсак болот беле? Болмок болчу. Анан эми азыр келип атасыңар 2020 жылга 33 миллиард 267 миллион сомду бюджетке изменение кылып атасыңар. Салыкты 18 миллиардка, бажыны 15 миллиардка аз чогултабыз деп. Анан 2 жыл силердин өкмөттүн мөөнөтү, анан дөөлөтү өтө эле көп болду. Жантөрө Жолдошовдун өкмөтү мынчалык мөөнөт иштеген эмес. Бирок ал ийгиликтерди жараткан. Жомарт Оторбаевдин өкмөтү, Темир Сариевдин өкмөтү дагы ийгиликтерди жараткан. Силердикиндей узак мөөнөттө Чудинов гана отурган. Андан ашык Танаев отурган. А силер 2 жылда мына быйылкыны кочкондо 50 миллиардка чыга шаап келип атасыңар. Анан кийин уялбай биздин отчетту колдоп берди атасыңар. Биринчи жылы кечирет, экинчи жылы кетирет да. Биз кантип колдойбуз? А элди ким колдойт анда? Элдин өкмөткө болгон ишеними эң төмөнкү тепкичте. Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп тур, анда өсүш бар экен дейт.
Çaштın öskөнүнөн, жаштын өскөнүнөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт. Бул абсурд. Анан кантип силердин өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун биз кабыл алып беребиз. Анда бизди эл кабыл албайт да. Өсүш жок да. 2 жыл отурдуңар, мына 2 жыл мурун ушул өкмөт келгенде мен айттым, булар кидайт этет деп, кидайт еттиңер да. Ошол ишеним жана биримдик деген командада экеле киши калды. Өкмөт башчы өзү калды, Куатбек Айчи сиз калдыңыз. Калганын баары жылып кетти, жок. Бирин таппайсың. Ишеним жана биримдикти, биримдиктер жок болду, ишенимдер жок болду. Программаңар нөл болду. Кээ мен кесиптештерим айтат да, сиз саясатчы болуп эле куудул болуп баратасыз деп. Мына кече куудул Тынар Курбаналиев саясатчы болуп кетти. Акылдууларга кайрылуу жазады. Өкмөттүн сайттарын карагачы ошо Тынардын сайттарын көбүрөөк эл көрөт экен. Ана кантип биз силердин азыр ушул 2019 жылдын отчетун кабыл алып беребиз. Эчтеке жок болсо, өсүш жок болсо, коррупция, көмүскө экономиканын өскөнүн өзү өкмөт башы өзү айтты, 40 миллиард сомго жакын экен деп. Контрабанданы токтото албасаңар, 2 метр чегараны чече албадыңар. 2 инвесторду тартып келе албадыңар. 2 долбоорду ишке ашырдык деп мактандыңар, экөө тең ишке ашпаптыр. Жарты жолда аксап калыптыр. Салык чогултулган жок, бажы чогултулган жок. План аткарылган жок. Мен сөзүмдү жыйынтыктайм. Мен өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун канааттандыргалысы деп баалайм. 2 жылдагы эмгегиңер, эл үчүн арнаган эмгегиңерге 2 деген баа бериш керек. Анан биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынын мыйзамына ылайык өкмөттү биз ишеним көрсөтпөй отставкага кетире албайт экенбиз. Мөөнөт өтүп кетиптир, 6 айлык мөөнөт. Андыктан силер өзүңөр сураңла. Отставкага кетейик деп, элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жап деген. Ошондо эл даразы болот, кол чабып узатат. Силер канчалык көбүрөөк отурсаңар, элдин шоору ошончолук көбүрөөк кайнайтылган болду. Азыркы өкмөт силер чын айтканда урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичти кедайт еттиңер, сатып кеттиңер. Бизди дагы алдап кеттиңер, элди дагы шорлотуп кеттиңер. Эч өсүш болгон жок 2 жылдын ичинде. Баш өстү, жаш өстү, чач өстү, башка жок. Башка нерсени мен көргөн жокмун. Силер каяктан көрүүлөр андан кийин айтып атасыңар, мен түшүнбөйм. Катайсам кечирип койгула. Орозоңор кабыл болсун. Он туткон оруудан олок болгула. Thank you very much.